Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, урматтуу Свердлов районунун жашоочулары, мына жакын күндөрдөн бери коомчулукка, социалдык тармактарга чыгарып, ушул Уркия Салиева көчөсүндө жайгашкан төмөнкү көп кабаттуу үйдүн жашоочулары кооптонуп, кабатырланып аткан бир маселе болуп атат. Мына ушул маселе боюнча азыр тиешелүү жергиликтүү бийликти жана тиешелүү мамлекеттик мекемелерди чакырдык. Азыр ушул аларча суусу ушул жака барып, ушул үйлөрдүн коопсуздугуна чоң коркунуч жаратып атат. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына суунун агымы көп келгендиктен бетондордун баарысын жеп, мындай жемирип кетип атат. Мына ушул маселеден тиги үйлөрдүн короосундагы заборлору жемирилип атыптыр да. Азыр эми ушул боюнча тиешелүү органдарды чакырдык. Анан алардын жоопторун, маселелерин, аткарып аткан иштерин сурайлы. Жана тез аранын ичинде мына ушул маселени чечүү үчүн тиешелүү тапшырмаларды коелу. Анан негизи өзүңүздөр билгендей бул жарандык коргонуу жөнүндө атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамда алдын алуу иштери, мына ушундай коопсуздук аймактардын баарысына атайын каражат бөлүнүп, аны ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бийликти милдеттендирген да. Мына ошол жарандык коргонуу жөнүндө мыйзам, андан сырткары ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алкагында тиешелүү талаптар бар. Бүгүнкү күндө ушул жак эмне үчүн жасалган жок, эмне үчүн коопсуздук чаралары алдын ала көрсөтүлгөн жок, мына ушул маселелерди дагы бир суроо берем. Алдыда буюрса ушул жердеги жагдайды жеринен көрөлү. Алейкум ассалам, кандайсыз? Жакшы, кандайсыз? Азыр мен кирем. Аким эмне жок, аким? Я. Аким эмне жок? Аким бүгүн мэрдин объезди жок. Өзү президентибиздин 2026 жылдын 23 майындагы 181 токтому бар. Приказы бар. Ошо приказда жергиликтүү бийлик, анын башында аким, анын башында мэр, жергиликтүү жарандардын жергиликтүү бийликке тиешелүү көйгөйлөрдүн баарын жеринде кечиктирилгис чечүүнү милдет кылып президентибиз жүктөп указ чыгарган. Мына бүгүн 3-күн жүрөм, бир жол басып келбей атат жыйынга аким. Эми ушул бүгүнкү ар бири боюнча мен тиешелүү комитетке чакыртам. Ошондо расмий мага жооп берсин. Эмне үчүн келбеди, кандай иш чаралар менен жүрдү, бардык приказдарын, чечимдерин ала келет да ошондо. Бүгүнкү маселе боюнча саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кечээги кайрылууңуздарды кабыл алдык. Маселеңиздерди уктук. Анан чындыгында көйгөй олуттуу экен. Ооба. Бул коопсуздук маселеси эң башкы тартипте турат. Мына заборуңуздар кулаптыр, Өзүңүз көрсөңүз, эски бетондор буга варит этилген экен да, заборго. Жердин асты көчкөндө бетон түшкөн, заборду кошо алып кеткен. Муну арматуралар турбайбы, тиги бекип, Варит этилип турат. Азыр бул арматураларды варит этип алып таштасак, МЧС айтып тур, алып койгула депчи. Алып таштасак, бул бетон дальше кетет дагы, суу жеп баштайт. Азыр бизди пока успокоить этип турган бетондун аркасында суу өтө элек. Өткөн бирок чоң количествода өтө элек да. Мында чөгүп кеткен эмес болчу. Мына жерде участок бар болчу бу жерде. Момундайдан участок бар болчу. Талдар өсүп турчу. Бүт жок, жуулуп кетти уже. Бул көпүрөгө деп о шагылды алып кеткен беле, кандай? Ошону биз түшүнбөй калдык. Көпүрөгө алып кеттиби? Эмне болгон тракторлор ал? Кандай болгон тракторлор? Ушул компания, жолду жасаган компания тракторлор. Өзүңүз билгендей, мурдагы жылы 2 жылдан бери аларча менен аламидин дарыялардын нугу толугу менен тазаланып иштери жүрүп атат. Ал өкмөттүн токтому бар, ошол Бишкек шаарынын мэриясына өткөрүп берген да аны. Ошо менен толук иш алказып кылынган. Андан тышкары мына жактарда жол ачылды, көпүрө ачылбадыбы? Ошо көпүрө курулуп иштейт учурунда бул жакта бизде тазалап кетишкен болчу. Андан кийин могу бетондун кулашы бул деген азыр эмени көтөрүш керек. Мына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2025 жылдын 18 февралындагы номер 79 токтому. Ал токтомдо Бишкек шаарынын аймагындагы каналдардын тилкелери, анын ичинде алардын жээктерин талаптагыдай күтүү жана эксплуатациялоо милдети Бишкек шаарынын мэриясына өткөрүлүп берилген. Туура. Ошол жылдан бери ушундай иштер жүрүп атат. наоборот, бияк шаардын баштан бери казып кетти деп атпайбы?
Эми бул деген азыр такташ керек да, себеп дегенде балким өз учурунда могу үйдү курган подрядчик могу жээк бекемдөө иштерин сапатсыз кылып коюшу мүмкүн да. Мындай кылалы анда. Азыр эми көйгөй белгилүү эле болду. Мына МЧС келсеңиздер ким? Эч кимди күнөөлөгөн жокпуз. 2 миң Бул мурун канал МЧСтен келип, стратегиялык канал, шаарга керек канал. Түшүнөбүз. Болгону по технологии, как положено, укрепить жээгин, үйгө зыяны тийбегидей кылып жасап берсеңиздер. Бирок зыяны уже кетип болуш керек деп биз ойлоп атабыз. Почему? Потому что жер көчүп атат да. Жер көчтү. Ошого бир специалистти жөнөтүп, биринчи текшертип, үйгө коопсузбу? Кооптук бир нерсе жаратылган жокпу? Астын биз билбейбиз, жердин астында эмне кетти. Бунун астына эмне төшөлгөн? Строительный мусорбу же? Эмнени пристеп салган биз билбейбиз. Азыр мындай болуп атат да. Мындай кылалы. Жасап берсеңиз. Мындай кылалы. Эми көйгөй жаралды, бирок буга чейинки талаптарды тактап коюлду да. Ооба. Жарандык коргонуу боюнча мыйзамдын 18-беренесине ылайык алдын алуу иштери, каналдардын ошол кооптуу аймактардын баарысын анализдеп, мониторинг жүргүзүп жана алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүш керек эле буга чейин. Ооба. Ушул иш-чаралар бул жерде жүргүзүлдү, жүргүзүлбөдү? Минске буга чейин айтып кеткен, жүргүзүлгөн, себеп дегенде шаардын башынан бери аягына чейин бүт каналдар тазаланган. Андан кийин бул жак азыр түшүп кеткен себеби такташ керек, балким сапатсыз курулуп калып, астын тазалагандан кийин бул жака дейин негизи подпорный сетка куйганда бутун тереңдетип куйуш керек болчу. Ошодон болду бул. Ошол жээилип кетип, азыркы учурда могу бетондуу плиталар жылып туруп, забор кулап калды. Биз азыр көтөрөлү, застройщик табалы, ким куручу, ким курган, кантип курган, проектлерин көтөрүп туруп, андан кийин буга чейин 2 күн мурун МЧС менен келип туруп, көлөмүн эсептеп, кандай жумуштар кылыш керек экенин эсептеп, азыр эсептөөрдү жүргүзүп туруп, уже жак арада техника менен кирип иш ачып баштады. Жарандык коргонуу боюнча талап. Сиздер ошол мыйзам сиздерге да тиешелүү да. Эмне болду ал? Азыр. Комиссиядан келгенбиз. Катуураак айт. Администрация тарабынан тапшырма коюлган, сметасын тараптан чыгарып, даярдалып атат. Ошол үстүндө иш жүрөт. Качан жүрөт бул жерге? Жакын арада болот. Буга чейин эмнеге жүргөн жок? Буга чейин жүргөн, тазаланган, тазаланып каралган. Эки башынан баштап. Элис байке, эми тазаланган иш-чара жүргөн. Бул факта эми бул стихийный бедствие деп деле койсок болот. Биз сиздерди күнөөлөп аткан жерибиз жок. Биз сиздердин өзчан бир чечимди чыгарып, бул жерди күтүүгө убакыт жок. Жок, азыр мындай да. Бул жерге азыр мындай. Бул жерге акча бөлүнгөн. Жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамга ылайык иш-чаралар жасалыш керек эле. Алдын ала мониторинг жүргүзүлүш керек эле. Ушундай коопсуздук маселеси каралып, текшерүүдөн өтүп, анан бекитилиш керек эле ал. Андан кийин ушундай нерселер жаралмак эмес да мындай. Ооба. Алдын ала болбогон маселе да. Мен мисалы кече өтүп баратып, Балдыбаеванын жээгин карап кеттим, каналдычы. Балдыбаевада каналда үйлөрдүн бардыгы эле ушундай расстоянияда ушундай каналдын жээгинде салынып турат. Бирок укреплен четко. Жээктери жаңы бетон, жок, жаңы. Андан кийин баягы урап калган жерлер жаңы коюлду. Жаңы коюлуп тур, сонун болуп тур, жаңы үйлөр түшкөн, ошолордун бардыгы биздикинде эле ошондой болуп жасап койсо болот эле да, алдын алат. Ошол каналдар протокол жазылып атабы ким? Жергиликтүү бийлик. Анан кийин куйдургансыздар. Ошол сыяктуу эле могу шаардын ортосун так чарып өтүп атат бул канал. Жок, протоколдошсун азыр эмелер. Үйлөр бар. Негизи мурун өзүңүз байкачыңыз эле, сайлардын буктары мындай болуп кетчү да. Ошонун баарын түздөп, мусорларын тегиздеп чыгарып, баягы суу жайылып аккандай болсун депчи. Мурун деген мындай нук менен акчы да. Азыр баарын түздөгөн, түз болупчу. Жок, ошо жээгин жок. Жээгин албаш керек эле да. Булар деген подрядтен алып кеткен да, тазалаган эми жээг монча бетон тургандан кийин ал жээг полный эткенден бул тем более бул дамба жарбынан бияка кое берген турбай сууну. Азыр мынау мэриянын балансында мынау жер. Акимияттын балансында. Муну эч кандай водхоз, наркы беркилер карабайт, анткени өкмөттүн токтому менен өткөрүлүп берилиптир буга 25-жылы. Бүгүнкү күндө муну мэрия жасаш керек баарысы. Порядке кылыш керек болчу да. Срочно порядке кылыш керек болчу. МЧС деген для этого же МЧС. Министерство. Мынанча житель жашап атат 1,5 миң киши.
Таңға малым болды. Забор көчкөн эле үй көчкүчү. Ал шарт эмес да андай болуш. Ошо алдын алыш керек да. Я об этом и говорю, убакыт жок болуп атат бизде. Убакыт против нас иштеп атат. Против нас иштеп атат. Убакыт жараңка кеткен. Суу токтоп калса да биз бүтөп да. Надо ждать депчи. Эми ошону Суу токпой жатат. Наоборот, түнкү суу көтөрүлүп кетип атат. Асын тазаласын, момча демей. Анан плюс жегин бошо асталганда. Бүгүн ушул жерге, ушул аймакта канча каражат кеткен, кайсы подрядчы уюм жасаган, протоколго берип коюңуздар ошону дагы. Ошол боюнча маалымат берип коюңуздар бизге дагы. Жоопкерчилигин да караш керек андайлардынчы. Ооба. Ушуну Качан жөнгө салынат бул эми? Жакын арада азыр. Мында пятница бул, Айбек бизге жакын арада эртең деген даже бизге тосуп болуп атат да. Сүркүсү уктаганда коркушуп атат элдер. Мына калп айтпай кимдер жүрдү өткөндө мен түндө 2-де чыксам, кээ бир соседтер уктагандан коркуп атабыз дейт. Эчте жүрбөйт. Анткени менде гүп жарым саат сайын гүп деп суу косот. Адистер бар. Көчүп атат да. Жеринен көрүшпү. Эгерде аябай кооптуу болсо, булар толугу менен уже техниканы кирип шалпарнап кетчү. Азыр мындай кылалы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жергиликтүү бийлик коопсуздук маселесин караңыздар. Мына расмий сиздерге билдирип атабыз. Эгер жагдай жаралана турган болсо элди эме кылыш керек. Коопсуз аймакка көчүрүш керек. Атканда деген жок деген сууну бөлөк жакка буруш керек Мындай да. да. Ооба, негизи Аламидин дарыясы эки жерден бурулат. Биринчиси бул Койташтан, экинчиси могу 5 күн көйдүн ылдый жагында плотина бар. Ооба бар. Ошо жактан плотинадан суу жабылып туруп, топтомо суу жүргүзүп туруп, анан кийин ысыток менен жиберет. Алатоону карайчы. Биз чыгып менен тактап сүйлөшөлү. Ну, ошондой мүмкүнчүлүктөр бар болгон күндө бул жака деле техника кириш үчүн суу токтотуш керек. обязательно. Баарын тактап Обязательно. Кайсы күндө качан могу суу дагы ылууланып келе турган болсо, көп келсе агымы кандай болуп калат? Түнкүсүн коопсуз тоткан, кооптуу болуп атат дегеним эми. Көрөкпайсыз, балдар кургак жерлер турбайбы суунун ортосунда. Жок болуп калат, суулашта кетет баары. 12ден кийин суу кадимкидей көтөрүлөт. Гүрүлдөп анан кийин жер көчүп баштайт, гүп деп сууга угулат. Шалп депчи. Кээ бирөө айтып атпайбы, корккондордон уртабай чыгышып атат. Ошого бизге азыр күткөнгө эч кандай шартыбыз жок. Момент. Азыртан баштап звонок этип жиберип сууна срочный порядке азайтыш керек. Хотя бы жок 0% токтотуп коюп десеңиз дагы бир каптал менен ага турган кылып азайтып. Вот это биринчи көйгөй ошол болуп тур азыр. Жарандык коргонуу жөнүндө мыйзам бар Кыргызстанда. Биздин мамлекетте. Ошол жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамдын 18-беренесинде так көрсөтүп турат. Ким ушундай көйгөйлөрдү алдын алыш керек, ким ушундай көйгөйлөрдү чечиш керек. Мунун тикелей милдет катары өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү бийликтин керт мойнундагы милдет бул. Чечиш. Туура айтасыз. Ушул маселени жеринде чечүү жергиликтүү бийликтин түп-түз милдети. Эч кандай жолтоо, эч кандай шылтоосу жок. Ушул нерселер чечиш керек. Бирок алдын ала иштер жүрүш керек эле. Жанагы мыйзам боюнча жарандык коргонуу жөнүндө мыйзам боюнча. Туурабы? Мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Себеби биз деген бул жайында эме болгон, буякта жибек жолу оңдолгондо буяктан келип казышкан. Боондан баштап тетиги эмеге чейин казышкан. Видеодо көрдүңүз да, тракторлар иштеп атканын. Казышкан. Эгер мына куттуу жерде турабыз, мен чынында ойлопмун, бул каналды жасап атат деп ойлоптум. Бул чекелерин укреплять этип, бетондойт болуш керек десем, эки жака кумду үйдү дагы жок болуп кетишти да. Түшүнбөй калдык. Бул эмне болгону? Анда мусор тазалаганго деп койгонбуз. Ошо жердин почвасын бүт кыртышын алып таштаптыр дагы. Эки жолу суу келгенде ошо. Ал эмне болгон тракторлар? Ким иштеп таны? Мырзага уруксат берсеңиз. Ушундай болгондо буга чейин эле суу акчы бул жерден, бул каналданчы буга чейин эле суу акчы. Анан могу мосту жазады, көрсөңүз керек. Биздин шаардын мэри ушул мосту жазады, көпүрөнү зылкытыпчы. Ошондо ошол жактын тракторлору буякты казып атышкан. Шагыл алып атышканда, биз ойлоп турубуз, буякты кеңейтип атат го депчи. Ошол шагыл алынып кеткенден кийин быйыл бизде ушундай көйдөй жаралды да, ушундай көйгөй көрдүңүзбү? Ошол казылып кеткенден кийин Президентибиз баягы аймактарды кыдыргандан кийин указ кабыл алды. Ал указда 181-указ. Алда жергиликтүү маанидеги көйгөйлөрдү тезинен кечиктирилгис чечүүнү жергиликтүү бийликтин мойнуна илди. Анын башы ошо аким, мэр, губернатор дегендердин баары
майда чүйдө ушул жергиликтүү маанидеги көйгөйлөрдүн баарын тез аранын ичинде чечиш керек. ооба Бул президентибиздин указы. Эч ким эч жака кылчактай албайт. Ошон үчүн кабатырланбаңыздар. Сөзсүз түрдө бул боюнча иш аракет кетет. Эгерде кыймыл аракет бездействие боло турган болсо, бул билесиздер, мыйзам бузуу кылмыш бул. Ошон үчүн азыр биз расмий билдирдик мына жергиликтүү бийликке, жергиликтүү органдар кабыл алды, МЧСнин өкүлдөрү кабыл алды. Эми буйруса коопсуздук маселеси булардын мойнуна өттү. Мындан ары сиздерде жагдай жаралса, мындан ары сиздерде көйгөй боло турган болсо, керт башы менен ушул жергиликтүү бийликтин тиешелүү адамдары жоопкерчилигин каралат. Ошон үчүн булар дагы ошону эске алып азыр ишти ушул жума ичи баштайбыз деп атат. Ошого кичине убакыт берип күтө туралы, ооба Но видите, время ошол жерге уже суу түнүп үстүнө чыгыптыр. Болду апа, көрүнүп атпайбы мына? Баары эле көрүнүп атат. Эми ушуну буйруса баштайт. Уклон болгону уже астына суу кеткен, ным кеткен. Сууну жабыш керек го дейм. Ансыз болбойт. срочный порядка азайтыш керек, жок дегендечи. Азайтып туруп анан Шпаклевка вот неме. болду анда уктук. Алар билинет да. Абойлорду Байланышабыз дагы. Айтат. кетип атабы жол атат эчтеке Бизге билинбейт. уже техниканы алып келип сууну бурасыңарбы, дамбаны эптеп жазап. Азыр биринчи очередь ошо сууну азайтып бериңиздер, жок кылып бериңиздер. По-любому понимаем, техпотехнология кичине бургаш керек. Потом техникаңыздарды киргизип жазап берсеңиздер. Мына бүгүн 3-күн, ушул иш күндөрү башталат буюрса. Айтабыз. Протоколуңарды ким жигиттер жазабы? Бияка менде кагаз бар, өзүңөр жазасыңар. Жок, берет бизге. Ошо анда. Макул, мейли, жакшы туруңуздар. Макул эже, жакшы туруңуздар. Байланышабыз, мейли. Келип бергениңиздерге ушу кайдыгерге болбой карап келип Келип кеткениңиздерге айтып жакшы рахмат. болот бар. Ооба, мейлиңиздер.